Мындай да парламентке бааны эл берсин. Эл көрүп турат, эл сезип турат. Эл шайлап берди деп атат. Эл шайлады, кандай болуп шайланып келди, анын баары мындай бир калып калсын. Тарых ар бир кишинин ордун өзүнүн ордуна коет. Кемпирабадты мен бир эстеп кеттим. Ошол чек араны тактап аткан мезгилде дагы конституцияны одоно түрдө бузуу менен кетти. Ал жерде чек ара аныкталып атканда 3-төн кем эмес окулушу керек. Ар бир окуунун ортосунан 10 күндөн кем эмес убакыт өтүш керек. Бул норма. Андан сырткары конституциялык соттун тыянагы керек, корутундусу керек. Ал жок. Өттү кетти. Мына ошондой бир чакчелекей түшкөн заманда айттым, кайткым деле келбей калды. Ушул жакка басып келгим деле келбей калды дегендей да. Себеп ызылдап, тызылдап, чырылдап айта бересин. Бир колдоп берген 15-20 киши болот. Калгандары тымпыйган бойдон каршы берип отура берет. Мына ушундай аргасыздык алып барып атат да. Мына тергөөдөгү жаткан жигиттерибиз, кыздарыбыз дагы аргасыздан ачкачылык жарыялап атат да. Себеп тергөө жок, иликтөө жок, койгон дооматтары жок. Жөндөн жөн эле ошол жерде жатасын, профилактика кылып коебуз, эсиңе келтирип коебуз, кийинкиде ойлонуп коесуң. Бул деген мындай бир адамгерчиликсиз, мындай бир жапайы ыкмаларга салган учур Кыргызстандын 30 жыл деп кыйкырышат го оозорун толтуруп, ошонун ичинде болгон эмес. Бирок тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Абдан өкүнүчтүү. Мен жанагы айтып атканым, мына карасаңыз конституция боюнча, мыйзамдар боюнча Жогорку Кеңештин депутаты ар кандай жерлерге аскер бөлүктөрүнө чейин киргенге укугу бар. Биринчи күндөн баштап ошол кармалгандарга малум барып киргизилбейт. Уруксат берилбей жатабыз. Бербейт дагы. Себеп айтып атпаймынбы мен? Ошол мыйзам өзүнчө иштейт, түшүнүк өзүнчө. Башка депутаттар барып келип атат го? Барып атат, алар кире берет. Мана мен баягы кыйноолорго каршы борбордун директору Бакыт мырза менен чогуу бардым. Силер кире бергиле, бирок мадум барып кирбейт. Жетекчиликтен ушундай буйрук келди деп темирдей болуп турушуп киргизбейт. Кайран дүйнө деп айтканым ошол. Кайран өмүр. Кайран. Атаңдын көрү бул мындай бир мыйзам кор болгон, адамгерчилик улуу сапаттар кор болгон, тебеленген заман, бул не деген заман келди биздин башыбызга. Не деген өмүр, не деген жашоо, не деген түшүнүк, не деген баалуулуктар. Ушундан кийин дагы жашап атабыз деген болсо, мен кесиптештерге кайрылып айттым. Ушундай болуп жашай берелиби, кандай силер ыраазыңарбы ушуга деп, бирок көрөм азыр токтомду кандай кабыл алабыз. Жок, мен ал пикирлерге кошула албайм. Мисалы үчүн мыйзам бузулуп атат, же конституциянын нормасы бузулуп атат деш үчүн аны билиш керек. Кайсы нормасы бузулуп атат, кайсы мыйзам бузулуп атат. Мисалы үчүн мен мыйзам бузулду деп Жогорку Кеңеште мен эч айта албайм. Балким биздин регламентибизден анча-мынча тайып кеткен жерлерибиз болушу мүмкүн. Бул эми Жогорку Кеңештин жаратылышы ошондой. Ата конституция бузулса, бизде конституциялык сот бар. Бизде мисалы үчүн Жогорку Кеңештеги конституциялык комитет бар. Ал комитет регламентти карайт. Буга чейинкилерди мисал кылсак, мисалы могу Кемпирабад маселеси каралгандан кийин депутаттардын суракка чакыртылуусу, мандатын кайрып алуу аракеттери көрүлгөндүгү, активисттердин абакта жатканы, ушулардын баардыгы мыйзамсыз деген ой пикирлер айтылат. Мен ушул ишке Кемпирабад маселеси же Кемпирабад иши деп лакам берилип калды го. Мен буга караманда каршымын, себеп дегенде бул жерде бир аз этият кылып сүйлөш керек. Кемпирабад маселеси же Кемпирабад иши деген дээрлик түшүнүк жок. Бул түшүнүк Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы деп сүйлөш керек. Ал чек араны чечүүдө эч кандай мыйзам бузулду деп мен айта албайм. Мен мисалы үчүн колдодум, ратификацияга кол койдум, өзүм добушумду бердим. Ошондуктан мен да терең өзүм ичимде ишенем. Ушул чечим биз мамлекет тараптан туура чечим болгон деп.
берем жөнөп булуп. Жогорку кеңештин аброю түшүп атат. Hem жогорку кеңештин аброю жалпы түшүп атат деп айткандарга мен мындай деп айтат элем да, сиздер да түшүнүп коюңуздар. Буга чейинки жогорку кеңеш, мисалы үчүн биз келгенге чейин жогорку кеңештин укугу, милдети башкача эле. Ал маалда жогорку кеңеш баягы партийный тартип менен анан өздөрүнүн министрлерин шайлоочу. Ар бир партия утуп келген. Бул жерде көпчүлүк коалиция түзүп, анан өкмөттү башынан ылдый өздөрү түзүшү. Ошондо балким көрүнүп тургандай болуп, мына булардын аброю бар. Азыркы баш мыйзам менен жогорку кеңештин ролу башкача. Биз коалиция түзбөйбүз. Биз болгону эле президент сунуштаган өкмөт мүчөлөрүн макул же макул эмес деп добушубузду беребиз. Ошондуктан балким мындай терең изилдебегендерге көрүнөт ушу жогорку кеңештин аброю түшүп кетип атат. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө биз президенттик башкаруудабыз. Бардык жоопкерчиликти президент өзүнүн мойнуна алган. Биз коалиция түзүп, өкмөт түптөбөйбүз. Биз болгону формалдуу түрдө макулдук беребиз. Ошондуктан мындай бир түшүнбөстүк болуп атса керек, аброй түштү, түшпөдү. Ар бир депутаттын аброю боюнча ал ар бир депутат өзү жооп берет. Жогорку кеңештин бүгүнкү аброю дедиңизби, же укугу дейлиби, же милдети дейлиби, мына азыркы конституцияда кандай жазылган болсо ошондой эле иш алып баратат. Мен муну дагы бир ирет баса белгилеп айткым келет. Жогорку кеңештин аброюн эч ким түшүрбөйт экен да. Жогорку кеңештин аброюн жогорку кеңештегилер түшүрөт. Биз түшүрөбүз. Ар нерсени сүйлөп атып түшүрөбүз. Ар мыйзамды түшүнүп түшүнбөй колдоп атып түшүрөбүз. Өзүбүздүн үнүбүздү айта албай атып түшүнөбүз. Өзүбүздүн коомдогу пикирди билдире албай атып парламенттин оюн даражасын түшүрөбүз. Бул нерсени тигил же бул жактар менен күнөө койбош керек. Парламент өзүбүз күнөөлүүбүз. Ушул жерде олтургандар биз ар бирибиз өзүбүз мыйзамды карап, окуп, добуш берсек, биз ушул жерде олтуруп коомдогу, жарандык коомдогу болуп жаткан маселелерди көтөрө алсак, ачык, айкын айта алсак, чектелбесек, элдин талабын жеткире алсак, ошондо парламенттин деңгээли көтөрүлөт. Ал эми мыйзам бузулду деген пикирлер кандай? Мыйзам бузулуп атабы, бузулбай атабы, буга жалпы эл күбө болуп атат. Буга тарых баасын берет. Тарых аябай сонун баасын берет. Ошол эле сиз айтып аткан Кемпироватка дагы тарых баасын берет. Тарых бергенде дагы аябай ачуу баасын берет. Эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Кимди ким келип коркутуп атат? Эч кимди эч ким коркуткан жок. Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар, өзүнүн жүрөгү бар, өзү ар кандай чечимдерди, ар кандай мыйзамдарды өзү кабыл алат. Анан эми комиссия түзүү боюнча эми ар бир фракция комиссия сунуштаса, биздин мекенчил топ фракциясынан комиссияга биз бир мүчөбүздү бергенге даярбыз. Негизи эле парламенттин аброю тууралуу кандай пикирдесиз? Түшүп атабы? Парламент аброю менимче түшкөн жок. Парламент өзүнүн негизи максатын, негизи милдетин аткарып жатат деп эле ойлоймун. Менин пикирим, мисалы, Кемпирабад боюнча азыркы жаш кыздар түрмөдө отурат го. Аларды негизи мындай үй камагына кое берип койсо жакшы болот эле да. Анткени массовый маалымат каражаттардан да угуп атабыз, интернеттен да көрүп атабыз, абалдары оор начар болуп атат. Эми мындай жаңы жылга карата президент өзү мындай кое берип койсо болмок да. Негизи эле ошо мыйзамдар одоно Айкөйлүктү көрсөтүп кое берип койсо жакшы болмок да. Сиздин пикириңизде мыйзамдар одоно бузулуп атабы? Көп нерседен бузулуп атат ооба. Мен ага макулмун. Сот тарабынан, милиция тарабынан, башка жактан да бар. Жок деген бул мүмкүн эмес да. Ал эми жогорку кеңештин аброю тууралуу кеп калсак, түшүп атабы? Же мурдагыдай эле кандай? Эми ар депутаттардын өзүнүн пикири да. Сиздин пикириңиз кандай? Менин оюмча жакшы эле иштеп атат. Анча мынча кемчиликтери болот. Бирок иштеп атат.
сүйлөгөн депутаттар сүйлөйт.